Акыркы жылдарын эле алалы, мынакей акыркы 3-4 эле жылды алалы, президенттен кем ишти кылган жок. Президенттин функциясын аткаргандай эле жүрдү го. Каалаган нерсесин кылды, калчады. Керек болсо президент менен кошо жарышып, чуркап бара калып, соц имараттарын ачып баштап атты. Роддомго мисалы укук органынын жетекчиси эмнеге роддомго барат? Эмнеге мектепке барат? Бул деген түздөн түз президенттин жана анын командасынын ишмердүүлүгү да. Анткени бул соц тармактап коет. Ал убакта тиги Эдил Байсалов, Жолдубаевич ал киши карап турчу, ошол киши барыш керек, ошол киши ачыш керек. Же болбосо анда бул мындай мамлекеттик кызматтын институтун сындырган болуп атат да. А максат эмнеде ошентип барып жанталаш чогуу жарышканы? Максаты ошол өзүн көргөзүү, кийинки ошол шайлоого дайындоо. Бүт эле көрүнүп эле турбадыбы? Ага чейин эл арасында сөз жүрүп эле атты. Азыркы ооздоруна талкан салып алып унчукпай отурган депутаттардын 90% билген кандай болгон. Себеби дегенде ошол эле бир тууган иниси Шакиев жакындары бүт эле ачыктан ачык эле айтып эле жүрчү. Байкебиз жакында президент болот деп. Ушул места сизге кут болсун. Сталбек мырзага окшоп маңдай тери менен, бешене тери менен, үй бүлөсү менен ушинтип клубника өстүрөбү, алма өстүрөбү, картошка өстүрөбү, ошондой биздин дыйкандардын мээнетин биз баалашыбыз керек. Ким гана болбосун, баардык жарандарыбыз баалаш керек. Кечегиндей окуялар кайталанбашы керек. Мен шаардык милиция жетекчилиги менен дагы сүйлөштүм. Биз андайларга сөзсүз түрдө мындай мыйзам чегинде катаал чараларды көрөбүз. Мен ушу убакыттан пайдаланып жалпы ушу шаардыктарга дагы кайрылгым келет. Биз баарыбыз бир шаардын тургундарыбыз. Бири-бирибиз менен коомдук транспортто болобу, базарда болобу, мончодо болобу, көчөдө болобу, жана мындай агрессияга жол жок. Бири-бирибиз менен жакшынакай маданияттуу мамиле кылып, бири-бирибизди сыйлап, адам катары бири-бирибизди сыйлаганга үйрөнүшүбүз керек. Батырбек мырза биздин жаңы базардын жетекчиси болуп, сиз ушул Сталбекке окшогон жигиттерге жаңы базарга алып барып, орун берип, ошол жерде жанагы өзү өндүргөн азык түлүгүн, клубникасын сатып, тиричилигин кыла турган мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. Сиз азыр барасыз, орунду көрсөтөсүз, бересиз. Андан сырткары биз жанагы башаламан соодага албетте биз жол бербейбиз. Шаарда тартипти, тазалыкты сактайбыз. Бири-бирибиздин эмгегибизди сыйлаганды, бири-бирибиздин мындай адам катары урматтаганды үйрөнүп, сөзсүз эле жанагынтип жакалашып, тепкилешип, андан бир дагы маселе чечилбейт. Ал эгер андай агрессиясын көрсөткөндөгү адамдарга биздин милиция күч органдары катаал чараларды көрөт. Мына азыр күч органдары милиция алып келип уже териштирүү иштерин баштады. Алар татыктуу жообун алат. Барып местаны берипсиз. Мынакей дыйкандар, сизге окшогон мөмө жемиш сатып, мынол жерди мынакей бүгүндөн баштап сизге договор кылып, эртеңден паспортуңузду алып келсеңиз, паспортуңузга карап, даярдап, келишимди түзүп беребиз. Ушул жерден кааласаңыз кышын жайын ошо соодаңызды кылып иштеңиз. Сизге окшогон дыйкандарды мэрибиз дагы, биздин дирекция дагы дайыма колдогонго даярбыз. Ушул места сизге кут болсун. Мындан кийин бири-бирибизди
колдогонго жеткирсин. Кыргыз элим, чоң рахмат, Алла разы болсун. Биздин ушул мэрибизге чоң рахмат, жанында иштегендерге чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушу дыйкандын немесин колдоп, ушундай места кылып берип атат. Өзүм ушу дыйканчылык эмемди алып келип сатканга места кылып беришти. Алла разы болсун. Биз бул жерге келип аксакалдарды элди чогултуп жолду баштадык да. Анан улам келебиз, кечкисин келебиз, күндүзү келебиз. Ушул 1 ай сроктун ичинде бүтүрүп бергиле балдар. 1 ай срок, 1 ай сроктун ичинде жакшынакай кылып туруп элге жолду тапшыралы. Мына Хамит мырза буюрса, мына жол болуп атканда байланыштуу бул эжеге өткөндө үй бузулган эле биз башка үй бердик, Мына көрдүңөрбү? Биз үйдү берип туруп, анан кийин муну эженикин буздук. Бирок бул эжеге дагы рахмат. Ушу жол куруп атыпсыңар, жолду кеңейтип атыпсыңар деп бизге жардам берген үчүн рахмат. Фуркатка чыга турган жол мына. Биз бээрден баштаганбыз да стартты мына. Бул жакта өзү тротуар болгон эмес да? Болгон эмес. Тротуар болгон эмес. Зеленый зонасы менен. Аябай жүдөгөн начар жол эле да. Могул жерден эле бери бурулат дагы, могул жак менен чыгып кетет. Ооба. Бая шаардын ичине кирбей, муну эме кылбай эле, Чакировго түшпөй эле бияктан мал базарга барам дегендер, анча-мынча тедиги чоң ресторан эмеге барып тойпой өткөргөндөр келет дагы. Бул жерден Оладырга келет, ары кирбейт да, шаар менен кирбейт. Обул больница жак ошондо кадимкидей азаят пробка. Бул баягы базарчиктер бар го, ресторандар. Ошол жанынан чыгат. Учурашып калайлы шептер. Жакшысыңарбы? Иш болуп атабы? Жакшыбы? Азамат эй. Жеңишеге сапатын өзүңүз карап атасыз аябай жакшы. Мону бир аз көтөрөт экен да кайра, биякты. Бетондоп, эки капталында бетондоп, мына уланган жерлеринде, стыктарында. Бул жерде аз акем ичкен да бияга. Эми бизде ушундай ар бир шаардын чети болобу, кайсы аймагыбыз болсун, сонун асфальт, лотоктор, тротуар, жашыл зона болуш керек да. Ишиңерге ийгилик акелер. Силерди көчөдө калтырбайбыз, аке. Көчөдө калтырбайбыз. Сөзсүз эгер жолго керек болсо, анын өзүнө ылайык компенсациясын беребиз. Бул жерде кошунаңыз эже, биз буга үй бердик. Үй бердик, анткени мунуку 100% бузулуп атат. Сиздики мына жерден баштап жол болот мондайдан, Анда эки карындашым, эки бала, 4 баласымен эки комнатада. Нарыксыз акам жашайт. Кең сайда үй, жакшы үй бар, бала чакасы көп экен. Мына ушул карасаң, бул балдардын баарын талаага таштабаш керек. Талаага таштабаш керек. Ай Азамат, буларга бир кең сайдан комиссияны карап туруп, мына көп балалуу турбайсызбы? Канча жети балаңыз барбы? Жок, аке, биз өзүм 4 балам бар. Эне сайда конусун айтам. 4 комната ал жака. Ал жака жарымы барса, жарымыңар оны жакшына калып бүтүрүп туруп, бияка кирип аласыңар. Бир үй беребиз аке. Ооба. Биз өткөндө эл менен жолугушканда, аймактарды, шаарлардын баарын кыдырганда, ушул жибек жол аймактык башкармалыгында электр мамычалары, столбалар жок экенин айтышканда, чын эле ошондо көргөндө акыбалы оор болчу. Анткени жанагында таякты эле сайып коюп, электр зымын байлап койгон, жыгач, эскирген жыгачтар болчу. Азыр ошонун баары мону эскирин бардыгын, мону жакшынакай заманбап электр мамычасына алмаштырып атабыз. Эки подстанция? Андан сырткары мына зымдары дагы полный алмашат. Чашка, муну мына эме берилген экен, электр мамычасынын үстүгө бай кранштейн, чашкасы толугу менен 100%. Столба десе эле столбаны алып келип койгон, анан зымды эл топтот деген да. Азыр биз быйыл жаңы тендерге бергенде дагы сиздин тапшырмаңыз менен зымын, столбасын бүт барын ичинде кыла турган. Ата элген баягы тыйын топтой турган жагда эме кылыш үчүнчү. Эми негизи мына Онадырда жибек жолу аймактык башкарма жашоочуларына рахмат. Ошол мына электр мамычаларын биз эмне үчүн бияка жардам берип атат? Анткени мына 50-50 менен 13 көчөнү баштаган атат. Эл өзү 50% акчасын өзү чыгарып берди атат биякта. Бизге асфальт кылып бергиле, 50%ын мэрия берет мисалы. Бул мындай уникалдуу учур Кыргызстанда жок да, башка шаарларда. Бизде 50%ын эл чогултат, 50%ын мэрия кылып берет мына. Ымала менен элге да жакшы, бизге да жакшы. Жакшынакай кылып 13 көчөнүн асфальтын баштап бересиз да, жеңишеке мына. Эми оштун мына биздин шаарыбыздын башка көчөлөрү да ушинтип акчасын чогултсаң, биз дароо мындай мына Жеңиш Курманбекович барып сүйлөшүп өзү жасап берет жакшына алып. Ошондо жолду 13 көчөнү оңдосок, электр мамычалары мына 364 берип атабыз бир бергенде. Аны бүтүп берсек, анан жанагы жолдорубуз бар. Наркы жагы ошо баягы жар болгондуктан полный бетону куюлуп келди азыркыга чейин. Анан баягында да бөлүк-бөлүк бетону куюлду, топурак жылып кетпеш максатында. Буюрса бул жерде кечээ формалдык иштер жүргүзүлүп, топурак тегизделди. Эгемендүүлүкүндө ошо МАК менен биргеликте ошо жакшынакай көчөттөрдү эгип, жасап, скамейкаларды коюп берип отургучтарды. Ортосуна бир чакан фонтанда болдук. Бул жерде эми биздин акчадан сырткары да демөөрчүнүн акчасы да кошулат бул жерде. Мына ушул жерде көрдүңөрбү мына?
Бизде бүт эле ушу дүкөндөр эмелер болуп кеткен да. Карап туруп, могул жерде жакшынакай кылып туруп мондай кылып коюш керек да. Болбосо бул жерде магазин кылам, чач тарачкана ачам дегендер толтура эле да. А биз болсо ага көнбөстөн жакшынакай кылып сквер кылып сейил бактарды көбөйтөбүз деп атабыз. 10 скверди бүтүрөбүз дагы деп атпайбызбы? Андан сырткары 10 сквердин курулушу жүрүп атат. Мына ушинтип биз бардык шаардын бардык жеринде элдер коляскасы менен келип, жакшынакай кылып отуруп дем алып кете турган жер кылып беришибиз керек.